Бүгін сіздер менен біз қайрадан жаштар сүйлөсүн теле долбоору Бишкек шаарыбыздын борборунда жайгашкан Денсаулык жана өнүгүүнүн мектеби 66 гимназияда окуу тарбия комплексинде ушул жаштар менен сиздер менен чогуу Кудай буйрса ушул ата энени урматтоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени пайгамбарыбыз айткандай, бейиш эненин таманынын астында дейт. Азыркы жаштарыбыз кээде ээн баштык өтө күч алып, жана ошондой эле ата энесин укпай, керек болсо уруп сабаган жаштарыбыз дагы четтен чыгат. Анда ушул жаштардын оюн уксак, ушул силер азыркы ата энеңер силерден бир топ айрымдары силердин тарбияңарга жүрүштүрүшүңарга канаттанбайт экен. Ата энени урматтоо деген өзү эмне? Жаштар сүйлөсүн. Бул жактан ата энени сыйласаң, өзүң кийин ата эне балдарыңан ошондой сый көрөсүң да. Ошого биз эгер мээбиз жетсек, биз ата энебизди кандай сыйлап, кандай жүрсөк, кийин биз балдарыбыздан ошону күтөбүз да. Если эгер адам баласы келечегин ойлонбосо, алдында кандай жашоону ойлонбосо, анда эч бир адам анда ата энесин сыйлай албайт деп ойлойм да. Мен мисалы мына азыркы мектептин балдары ата энесин фиктивно сыйлайт да. Почти сыйлабайт. Кичине сыйламыш этип коет. Жакшы көрбөйт. Анан калып эле жакшы көрөм деп коет. Бирок чынында сыйлабайт, урматтабайт. Ата энебиз менен урушат. Азыркы бүт баарыңар ошондойсуңар да, урушасыңар, кыйкырасыңар атаңарга, энеңерге. Аларга тил албайсыңар. Сүйбөсө сүйөм дейсиңер. Жаштар ата энесин укпайт. Силер укпайсыңарбы? Жок. Сен угасыңбы? Мен укканга аракет кылам, бирок мен деле айтышпай койбогон күнүм болгон эмес. Мен деле ата эне менен кээ бирки учурларда Канча жолу айтыштың эле? Санап көргөн эмесмин. Демек көп, Жок, биздин азыркы жаштарыбыз аябай калпычы болгон жашоого үйрөнүп калганбыз да. Анткени биз ата энебизди сүйөбүз деп айтабыз, жан дүйнөбүздүн бир жеринде бар сүйгөн сезимибиз. Бирок биз башка адамды, если кыздар баланы жакшы көрүп калса, ата энесин унутуп коюуга бат эле көнүп калышат. Үйдө үйрөнүп кетишет. Жаштар сүйлөсүн. Дагы кыздардан бар? Мен бүт баары дегенге макул эмесмин, себеби бүт баары болбогондо, мисалы кээ бирөөлөр бар да, кээ бирөөлөр ата энелерин угушат, аларды сыйлашат. Кээде урушуп кеткен деген албетте бардык эле үй бүлөдө болот болуш керек, бирок менин оюмча бул кичинекей балдары оозун жаап эле унчукпай калыш керек да. Негизи азыркы жаштар андай эмес, бирок мен бүт баарын киргизе албайм. Себеби сиз айттыңыз го бүт баары деп, бүт баары эмес. Арасында Силерде кандай? Бизде урушабыз, бирок мен көбүнчө унчукпай калууга аракет кылам. Жашоомдо болгон 2-3 жолу урушкам, бирок ошол учурда дагы мен өзүмдүн жан дүйнөмдө билип турам да, менин апам туура сөз сүйлөп жатат. Бирок ошол учурда мен Абай туура эмес сүйлөп урушкан апаларга, аталарга эмне дейт элең? Ата энелерге токтоолоок болсоңор дейт элем, себеби азыр балдарын уруп баары тарбиялашат, уруп тарбиялоодон эч нерсе чыкпайт. Ошондуктан токтоолоок болгула, анан Ата энеси уруп тарбиялаганга сен каршысың, Рахмат кел. Ата энелер токтоо болгула деп биз эч качан баштай албайбыз. Ата эне кандай болуп тарбияласа да, баласын жакшы болсун деген ниетте тарбиялайт. Эгерде сен ошол жигитиң баягы келип калып, ушул анан кой чыкпа, ооруп каласың десем эмне аласың? Сырттан жигитиң чакырып барбайсың. Мага жигитим эч качан ата энемден кымбат эмес. Жаштар сүйлөсүн. Менин оюмча бул сен айтканыңа кошулбайм сапсем эле. Бул азыркы мектеп окуучулары бул сүйүүнү коюш керек биринчиден. Биринчиден өзүнөн сүйүүдөн дагы ата энесин артык көрүш керек. Ата энеси болсо, бул ата энеси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимден ким ата энесин сыйласа бул бейишке кирет деген. Азыркылар сыйлабайт, мен кошулам. Азыр кыздар эмне сыйлабай атабы? Сыйлабайт азыркылар. Анткени күнөө кылышат, анткени жана айтып атышпайбы, ата энеси бир жака жүргөндө фу деп айтышат да, ух дебеш керек да өзү ата энегечи. Силер айтасыңар да, азыр сен да айтып атасың, жигитим келбейт андай депчи. Азыркы жигит деп эметпей эле коюш керек азыркыларды. Жакшы, азыр ким?
Сен сөздү туура эмес түшүнүп калыптырсың. Мен жигитим эч качан ата энемден артык эмес деп айттым. Мен үчүн ата энем кымбат, экинчи орунга жигитимди коюшум мүмкүн. Эгерде мени ооруп каласың десе, анда ата энем билет, мени карап жүргөн, ал билет мен ооруп каларымды. Жигитиң менен жүрбө десем эмне кыласың? Жигитим менен жүрбө десе, мен түшүндүрүп айтууга аракет кылам. Эгерде аябай эле жүрбө десе, анда жүрбөй коюуга. Кыздын барар жери күйөө деп, Жок, кыздын барар жери күйөө экенин билем, бирок мен өзүм айтам дагы кандай сапаттары бар экен ал жигитимдин. Эгерде ал сапаттар менин ата энеме жакпаса, анда А сен жигитиң барбы? жок. Жокпу, Жаштар сүйлөсүн. Дагы кыздар. Сен, Мен сен айткан сөзүңө такыр кошулбайм. Анткени кыздардын баары андай эмес. 5 кол тең эмес дегендей, биз дагы азыркы учурда мисалы ата эненин кадырын билбей атабыз, бирок ата эненин кадырын балалуу болгондо билерсиң дегендей, биз дагы келечекте жигит туура эмес айтып атабы, Жок, кыздардын баары дегенге мен мисалы буга кошулбайм, такыр кошулбайм. Анткени мүмкүн мунун кызы сүйгөн кызы ушунткендир ата энесинечи. Көңүлү калып калган, Анан ошол кыз аркылуу эле бүт кыздардын баарын андай деп салыш туура эмес. Жаштар сүйлөсүн. Мен бүт эле кыздар деген жок, балдар деле бар. Бирок баардык кыздар деген жок, балдар деле бар. Анын арасындачы бирок сен айтып атасың, балалуу болгондо билесиң деп. Балалуу болгондо да билбейсиң. Ата эненин кадырын атаң жок болуп же энең жок болгондо ошондо гана билесиң ата эненин кадырынчы. Анда деле балаң бар болуп өзүң турмушуң боюнча жүрөсүң. Ата энеңе анча көңүл бөлбөйсүң. Кошуласыңбы? Кошулбайм, негеси может мен ата энемди багып кеттим, кайдан билесиң? Сен анткенде ошентерсиң. Жаштар сүйлөсүн. Ким? Бул жерде азыр талаш болуп атпайбы мындай тияк бияктанчы. Бул негизи туура эмес да, мындай сүйүүдөн сүйүү, бирок бул келе берет ар бир жерденчи. Ата энени деген жоготсоң, бирок таба албайсың. Ал эми сүйүүнү табууга болот. Амне азыркы жаштар ушул ата энесин деле ушул сүйгөн кызы үчүн же жигит үчүн таштап коюп, анан кетип атат го. Буларды кандай сүйүү эмес болуп калабы же эмне? Же ата энени урматтабагандыкпы? Сүйүү деген эми болот да, сүйүү деле бар бул жердечи, бирок Мени тандайсыңбы, же ата энеңди тандайсыңбы десе, сен кимди тандайсың? албетте ата энени. Анткени Тиги кызың эмне болот? жок, кызды тапса болот. Кайсыл жерден болбосо да анча, бирок ата энени эч качан таба албайсың. Кошуласыңар ушул жигитке? Кошулбагандар. Мен үчүн ата эне эң ыйык болот да. Сүйүүнү аны артта коюп турса болот да. Ата энени биринчи сыйласаң, жакшы жерге барарың билишиң керек. Дагы? Ата энең мынау жигит бизге жагып атат, ушуга тийсем эмне кыласың? Кайта коюң. Мисалы мындай дейт, ата энең ушул жигит бизге жагып атат, жакшы жигит экен, ушуга турмушка чык десе, сен макулсуңбу? Ата энең сөзүн угуп, анан бирок сен дагы мындай сүйүп жүргөн жигитиң бар экен. Мен сүйүп жүргөн жигитим жок негизинен. Мисалы, келечекте. Мисалы, анда десем мындай карап көрөмүз да. Анда ата энең укпайт экенсиң да, анда ата энең айтып атат, чык деп атат. Сен болсо аны карап көрсөң, ата энең тарынат да. Жок, ата энем менен сүйлөшүп көргөнгө неме кылам да. Ал бала менен ата энеси жашабайт да, өзү жашап аткандан кийин өзү тандап өзү тийиш керек да. Канча да күнөө болсо да, если бала жаман болсо дагы өзү тандайт да. Демек, кыздар өздөрү тандаш керек, Кошуласыңарбы? Кел. Бул адам баласы туулгандан баштап, бул ата энеси, туугандар бул жакын болот экен да. Бул дүйнөдө табылгыс нерсе, бул достор жана ар кандай балаң деле табылат. Мисалычы, эгер сен аял болсоң, анын балаң деле кийин табылар, бирок ата эне менен бул туугандар аябай ыйык нерсе. Жана бул кыздар тандаш керек дегенде, кыздар макул тандаш керек, бирок ар бир учурда акылдашуу болуш керек. Акылдашуу менен чечилсе, жакшы жакка. Кимдер менен акылдашасың? Ушул сүйлөшкөн кызың мененби же ким менен? Сүйлөшкөн кызым менен, ал макулдашуудан кийин ата эне менен акылдашам. Сени мисалы сен айтса да, мынау кыз жакшы кыз экен, келин кылып келчи десем эмне кыласың? Келин кылып келчи дегенде мен түшүндүрүүгө аракет кылам да. Может, мага ал кыз жакса, мен аны алууга макулдашам. Сен ата энең муну түшүнбөйбү? Түшүнбөйсүң ата энеси ойлонду да, мына атаң да энең да экөө тең ойлонот да, мынау кыз жакшы экен, оокаты жакшы жасайт экен, тың экен, жакшынакай эле экен, ушу балабызга чыга экен деп ойлонуп атат да. Анан келип айтат да, бала мушуну алып келчи, бизге ушуну келин кылып алып келип берчи десем эмне кыласың? 21 кылымдын түшүнүгү кандай? 21 кылымдын түшүнүгү деген бул тандаш керек, ата эне көргөзүш керек, ата энени макулдашууга алыш керек. Эгер ата эне макул болбосо, мен деле баш тартууга мажбур болом. Демек, ушундай жигиттер да бар экен, кыздар. Жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум, урматтуу катышуучулар. Мен биринчиден
ата-энени эмнеге жаратты десе, ата-энени бизден бир муун өйдө жаратканда бизге акыл үйрөтүүчү кылып, акыл берүүчү кылып, биздин жаш кезекте бир тарбиялоочу кылып жараткан да Аллах Таала. Эми бул жерде мисал үчүн бардык кыздар көбүнчө баарыңар жана өзүбүз тандайбыз деп айтып атасыңар. Акылыңар жок экен деп айтам да. Анткени акылы жок жаштар, акылы жок кыздар ошондой болот. Мен такыр кошулбайм. Азыр кыздардын баардыгы бул жигит акылы жок экен деп кетти. Кошуласыңарбы? Мен кошулбайм, эмнеге дегенде сизге деле ушундай болуп калсачы, эси сизди дагы ушундай бир өзүңүздү сүйүп жүргөн, мисалы кандай десем, кызыңыз болсо, анан ал менен сүйлөшүп жүрүп эле, анан алгысты алам деп калсаңыз, ата-энеңиз каршы болуп калса, анан сиз мейли деп эле ата-энеңиз эметкен кызга да ала берет белеңиз. Ошондой эле болуп атпайбы? Эмнеге кыздар ошончу керек, а балдары каалаганын ала бериш керек? Жаштар сүйлөсүн. Жооп. Мен мисал үчүн сүйүүнү никеден кийин деп билем. Анткени ага чейинки сүйүү ал алдоочу жана лапшаларды илүүчү, кыздар алдануучу, кыздар бузулуучу сүйүүлөргө ашыктыктар ошондой болот да. Негизинен бизге ата-эне тандап бериш керек. Анан акылы жок. Сен ата-энең тандап берген кызды аласың, өзүң албайсың, тандабайсың, Мен эң негизгиси ата-энемди угам биринчиден. Экинчиден мен да карап көрөм. Эмнесин карап көрөсүң? Чынбы? Жок, сиз да өзүңүз айтып атпайсыз, мен да тандап көрөм деп. А кыздар тандап көрсө болбойт, балдар тандаш керек бе? Бул жактан. Эмнеге? Жок, эми ата-энемде жок, кыздын барар жери күйөө, билип атам, күйөө экенин, бирок эми ошо күйөөң да нормальный күйөө болсо, анан барасың да. Чынбы? Анан лох болсо кантип барасың да? Келе бар. Мындай атаң сага эмне лохту тандап бермек беле? Атаңдын энеңдин көзү жокпу? Жок, мен ал сага ненормальный баланы тандап берип, атайым дейп туруп, ненормальный кайсы экен деп, о, могу ненормальный давай. Деймишмин деп? Жок, эми жакпаса анан ошондой болот да. Эмнеге мен лох деп айткан жокмун бе? Жигитиң барбы? Жок, болду, жок. Балдар алдап атат дейт го. Дагы кыздар. Бул жерде айтып атпайбы, кыздар тандасын, балдар тандасын деп. Башка кыздар өзүнүн үй бүлөсү менен, башка балдар өзүнүн жашоосу менен жашайт да. Антип кыздар тандасын, балдар тандасын деп бөлүп айтууга болбойт. Жана айткан байкенин сөзүнө кошулам, азыр кыздар өзүбүз тандайбыз дегендер чын эле акылы жок. Анткени ата-эне эч качан бизге жаман нерсени тандап бербейт. Мына кыздар, кошуласыңарбы? Же кошулбайсың? Кошулбайм дегендер. Мен кошулбайм, эмне үчүн балдар эле тандаш керек, эмне үчүн ата-энеси билбейт. Мурунку учурда ушундай болгон, себеби анда эркектер бүт баарын кылышкан, эркектер үй бүлөнү багышкан, эркектер бүт жумуштарды кылышкан. Азыркы учурда кандай? Азыркы учурда бүт эле кыздар иштеп жүрөт, кыздар үй бүлөнү багат. Демек сен ата-энең турмушка чык деген жигитке турмушка чыкканга даярсың. Жок. Мен карап көрөм, эгерде жакпаса ата-энеме түшүндүрөм дагы. Эмнесин карап көрөсүң? Тээп, карап, айланып. Жок, мен биринчи иретте мен анын сөзгө туруктуулугун байкайм, себеби Кантип байкайсың, ал лапшаны илип кетсечи? Жок. Мен ал менен сүйлөшкөнгө аракет кылам, эгерде бири-бирибизди туура түшүнсөк, анда мен макул болом. Эгерде туура түшүнбөсөк, экөөбүз эки башка адам болсок, анда мен макул эмесмин. Жаштар сүйлөсүн. Ошо сөздүн баарысы карап көргөндөн болот да. Азыр биз болсо карап көрүп, жаштар болсо өзүнүн башы өзүндө болот туруп, каяктагы бир агай айткандай лапша илгендерге тийип, же лапша илгендерге де алып алат дагы. Анан ошо боюнча көп болсо 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, 1-2 балалы болгондон кийин таштап кетишет. Анын баарысы ошо биздин акылыбыз жоктуктан болуп жатат. Жаштардын көбүнчө. Жаштар сүйлөсүн. Мейли кыздар деле тандасын, балдар деле тандасын, бирок эгер мен ата-энем кызым мына мен бул баланы тандап көрдүм, жакшы бала экен деп, ата-энем деле мени түшүнөт да, барып туруп эле сен ушу балага күйөөгө тиесиң дебейт да. Мен ал баланы көрөм, кандай бала экен, эгер мага жакпаса, мен ата-энеме түшүндүрөм. Ата, мен бул баланы жаман көрүп калдым, мындай сапаттары бар экен деп, мага жакпайт. Эгер мен жакшы көргөн жигитим болсо, ата кандай сапаттары керек ушул сага жаккан, кандай сыпаттары болушу мүмкүн? Боорукерлик, адамгерчиликтүү, ошо өзүнүн үй бүлөсүн коргоп ошондой эле боорукер экен, адамгерчиликтүү, бирок айылга ушул мал бакканга, айылга кетебиз, жашайбыз десем эмне макул болосуңбу?
мен макул болом, анткени мен бийлик байлыкка азгырылбайм да. Мейли мен болочок күйөөм жүр айылга барайлы, ошол жактан жашайлы. Мен ата-энем кары. Ата-энем ушу айылда десе. Айылда десе мен бармакмын. Анткени Жаштар сүйлөсүн. ата-эне эң кымбат. Жигиттер. Ата-эне бул өз баласына эч качан жамандык каалабайт. Биз ата-эне менен акылдашып иш кылсак деле бул туура, бирок чоң үй бүлө деген бул абдан чоң ушундай татаал бир нерсе деп деле айтпайм эми деп коет. Ошондуктан кыз дагы бала дагы бири-бирине өзүнө түшүнүктөрү дал келген, мүнөздөр дал келген, экөө тең бири-бирине мындай издеп бири-бирине дал келе турган адамды табыш керек деп ойлойм. Кыз дагы бала дагы. Менде суроо бар да. Кыздар, балдар өзү биринчи издей башташ керекпи же ата-энелер издей башташ керекпи? Ошо мисалы балдарына. Сен түшүнүгүңдө кандай? Менин оюмча ата-эне издеш керек. Ата-эне башташ керек, а? Башташ керек. Жакшы. Мисал үчүн илгери биздин ата-энелерибиз өзлөрүнүн ата-энесине баш ийчи да, алар айтканын кылып, эмне десе ошону кылып жүрчү да. Мисал үчүн алар деле айтышат азырчы бизгечи. Мурун биз атаң менен или мурун сен апаң менен биз үйлөнгөн күнү эле көрөгөнбүз бири-бирибизди депчи. Бирок бул бир чечте туура да. Макулсуңбу сен? Буга макул эмесмин. Эмнеге? Азыр 21 жаманбы? Көрүшүң керек да? Көрүшүң керек. Мисал үчүн канча жолу көрүшүң керек? Жетиштүү болот, канча жолу көрсөң? Жетиштүү, мисал үчүн айтат го 3 жолу көргөнгө жетиштүү депчи. Биринчи барып жолукканга, таанышканга, экинчи барып эмесин билгенге, характерин. Үчүнчү барганда уже сүйүп калышында алдап койсочу. Алдаган болбойт дем. Азыр кыздардын баары ушу алдабайт деп ойлойсуңбу? Ар кандай бар дем, жакшысы бар, жаманы бар, алдаганы бар, алдабаганы бар дегендей. Ушул жигит туура айттыбы? Кошуласыңарбы? 3 жолу. Жакшы, рахмат. Мен айтам, бул туура эмес. Кыздар алдабайт, балдар алдайт негизичи. Жаштар сүйлөсүн. Азыр болсо туура эмес айтып кетти, балдар алдайт, кыздар алдабайт деп. Аз кыздар да алдайт. Эми кыздар болсо көптөгөн жерден алдап кетти да. Сен ата-энең алды деген кызды аласыңбы? Жок, албайм. Эмне деген? Эмнеге? Мен өзүм сүйгөн кызым алам. Ата-энем сүйгөнүң барбы? Бар. Каякта? Шаарда эле. Экөөңөрдүн бирөөңөр кидет этип кетсеңер кандай болот? Сүйгөн кызым болсо кидет этпейт деп ойлойт болуш керек. Сүйгөн болсом кидет этпейт. Саламатсыңарбы? Менин атым Азамат. Бул жерде ата-эне анан сүйүү жөнүндө мындай кайчы пикирлер пайда болуп атат да. Бул жерден ата-эне кичинекей кезинен баштап баланы тарбиялаганда, эгер ата-эне баланы жакшы бала болсун десе, кичинекей кезинен баштап тарбиялайт. Кызым, балам мени уят кылба дейт да. Уят кылба, мен ушу эл караган бетим жер караба дейт да. Бала ошого жараша мында ата-энесин уят кылбагыдай кылып, кызды сүйсө дагы, баланы сүйсө дагы, мында ата-энесин уят кыла турбагандай кылып ошентет да. Сиздики кандай болуп атат? Ушул ата-энеңиз айтканды аласыз? Кандай кызды жакшы көрөсүңбү, мен уят кылба дейт да. Мен ошонун ата-энемдин алдында кыздын ата-энесине дагы ушу менин ата-энемди уят кылбагыдай кылып алам да. Бирок менин ата-энем мынтип айткан. Биз ата-эне эгер кичинекей кезинде балага биз айткан балага гана тиесиң, бизге айткан кызды гана аласың десе, бала ошол системага көнүп калат да. Ошол боюнча калыптанып калат да. Туурабы ушул? Менин ата-энем айткан нерсени алышым керек деп ойлонуп калат да. Эгер ата-энеге кичинекей кезинде баласына айтпаса ата-эне, анда бала өз билгенин кыла берет да. Өз билгенин кыла берет. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Ата-эне азыр мындай ата-эне балдарына кичинесинен тарбия бере баштайт да. Бирок эми ата-эне кээбилери болот, мындай туура эмес тарбия берип койгончу. Кандай туура эмес тарбия деп? Азыр айтып атпайбы, мен каалаганымды алам, ушундай деп. Буну ата-эне мындай кичинесинен тарбия бергендиктен, мисалы, кичинесинен бирдем калып бергенде сага бул жактыбы, бул жаккан жокпу? Буну аласыңбы, албайсыңбы деп ушинтип тарбия берет. Чоңойдо ата-эне мен каалаганымды алып берет деп, чоңойгондо ошол мүнөз менен чоңоюп калат бала. Чоңойгондо да мен бул кызды алам, буну албайм деп ушинтип балдардан туурабы же туура эмеспи? Мындайдын туурасы да бар, бирок туура эмеси да бар да.
Эми көбүнчө туура болуп кетиши мүмкүн. Ата энеден балага эч качан жамандык каалабайт да, урушса да ал аны жаман болду деп урушпайт эч качан. Сен жакшы жакка бар, жана жакшы мүнөзүң менен өзүңдү жакшы алып жүр деп, жакшылык жакка караган неме кылып урушса да жакшыл жакка айтат. Жакшы. Бул жигиттин сөзүнө кошулбайм. Ата эне деген эч убакта жаман тарбия бербейт. Биринчиден ата эне деген ушу жакшы болсо экен деп, анын урушканын айтса, ошо жакшы жолго тартырышат да. Ошон үчүн ата энеден эч убакта жаман тарбия бербейт. Ата энең айткан кызды мага келин кылып алып келип бер десе аласыңбы? Ооба. Сүйлөсүн. Ата эне жаман тарбия бербейт атасың да. Мисалы ата эне үлгү менен эле тарбия бериши мүмкүн да, туурабы? Мисалы ата эне тамеки чегип, келип, анан кийин балам, мына тамеки чекпей, мына жаман деп коюп чегип атты да. Ата энелер бар да ошондой. Анан ичип жүргөн ата энелер бар, анча-мынча ичип койгон. Ошолор кандай тарбия берет ошолор? Аннайлар деле бар. Бирок бул бала ошончалык ата эне чоңойткондон кийин, бала ошолордун жакшы сапаттарын алыш керек да. Тамеки чексе, апам тамеки чегет экен деп турап чеге бербей, арак ичсе, арак ичип бербеш керек да адам деген. Жакшы. Кел, жигиттер бар экен бул жакта. Мен бул байкенин сөзүнө кошулам. Анткени деген ата эненин өмүрү уят кылбаш керек. Мисалы айтылганда негизи түн ичинде деген ата эненин алдында жүрүш керек деген, күндүз артында жүрүш керек. Анткени күндүзү деген ошо ата энени эл көрүп мындай даңкын көтөрүп мындай жүрүш керек. Кечинде болсо кокус бир нерсе болуп чалынып кетпесин деп, ушинтип кетпесин деп сактап коргоп жүрүш керек. Негизи деген колдоо азыркы көп жаштар билбейт да ата эненин баркынча, анткени жанында турат. Мисалы, бул деген акыретте гана сезип алат өзүнүн немесин, ошо айыбын, күнөөсүн Аллах Таалабыз ошо өзүнүн күнөөсүн акыретте гана сезип алат. Азыр эч ким деле эч нерсени биле албайт. Мен ушуга кошулам да. Жаштар сүйлөсүн. Эми ата эне деген биздин темабыз эне жөнүндө болгондуктан темадан бир аз алыстап кеттик го деп ойлойм да. Эң биринчи жана темага кайрылсам, менин оюмча азыркы кыздар балдар жаман көрүнүп калды да. Негизинен шайтан бул болсо деген кыздарга жакыныраак болот. Ошол себептен жанагы кыздын күйөөгө тийүү маселесинде менин оюмча ата эне эгер кызга ушу балага тий десе, кыз аны угуп эле тийиш керек деп ойлойм да. Анткени себеби муну мен укпай койсо эмне болот? Эмне үчүн айтып атам да бул сөздү? Анткени себеби азыркы жаштарды көрүп туруп мен, жанагы кыздар айтпады бири-бирин сүйүп дегендей. Ошо сүйүшүп туруп, күйүшүп туруп, тийген күйөөлөр менен бир ай, 2 айдан кийин кайра ажырашып жатат да. Ошол себептен мен ошо ата эне ушу балага тий десе, кыз деген ошо тийиш керек деп ойлойм да. Баланы үйлөн десечи? Эгер балам бул болсо деген кызга келген тема кайра эле балага айланат экен да. Мисалы, мага ата энем бир кызды ал десе, албетте ата эне айтып кетти да бул жерден кичине. Алганга даярсыңбы? Алганга даярмын. Жаштар сүйлөсүн. Сүйүү деген бул болсо деген мисалы азыркы сүйүүбүз биздин келип кетет дегендей да. Анткени себеби мисалы мурунку ата энелерибиз эле жана жигит айта кетти, ошо үйлөнгөн күнү биринчи жолу көрдүм депчи. Сүйүү бул болсо деген адам эки адам бири-бири менен жашап жатканда кийин деле пайда болот да. Мисалы аял жакшы көрбөсө кийин деле жакшы көрүп кетиши мүмкүн да. Ошол себептен азыркы жаш кыздарга айтар элем, сүйүү дегенде таштап, ошо ата эненин сөзүн угуш керек да. Жаштар сүйлөсүн. Азыркы ата энелер эч качан балдарын сен мога тий, муну ал деп эч качан кыйнабайт. Анткени өзүңөр айткандай 21 кылым болуп жаткандыктан ата эне да түшүнөт кыздын оюн. Эгерде биз аябай эле жакшы көргөн адамыбызды сүйүп атсак, ата энебизге көрүп түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан агайдын сөзүнө кайрылып кетсем, ал айтып атат, сигарет чегип арак ичкен ата энелер кантип тарбиялайт деп. Ал ата энелер болсо бай жакшы жашап жүргөн ата энелерден да жакшы тарбиялайт. Анткени алар болсо кыйналып жаткандыгынан, турмушу оор болгондуктан ошолорду чегип ичип жатат. Бай адамдар көбүнчө баласын эркелетип, жаман жолдорго кой бериши мүмкүн. Жаштар сүйлөсүн. Кыргызда макал барго, тигинин айтканына кошулбайм. Кыз сүйсө калат, эркек сүйсө алат дегендей элечи. Силердин айтканыңарга кошулбайм. Ал эмне үчүн жаман жашаган үчүн жекпейт да, аны акчасы бар байлар жегет да. Анткени сен мисалы үчүн акчаң жок болуп турса кантип жегесиң? Ошону чекпей эле койбоймбу деп ойлоносуң да өзүң деле. Эмне үчүн жегет ошону эми?
акчасы жок турса аны алганга да акча кетет да. Сен келечекте ошол баягы кандай ата-эненин кызынан алсаң дейсиң, ойлойсуң? Бул ата-эненин өзү мага буйруп койгон кыз келет баары бирчи. Мен ойлойм, бул орто жашаган же ылдыйраак жашаган мен байдын кызын албайм. Анткени байдын кыздары кээ бирлери бар тилтектеп нары бери базып. Мисалы кыздар ошондой болобу, тилтектеп жүрүшөбү? Азыркы кыздардын көбү эле ошондой дискотека тиги бу деп баары эле ошентип кеткен. Мен аларды дискотека барган кыздарды албайсыңбы? Жок. Эмнеге? Анткени мисалы үчүн азыр мектеп окуучулары дискотекада окуйт. Мектеп өзү жаман жолго түртүп атат да, дискотекага келишет. Дискотекага келип ошо анан кийин акырында эмне болгонун өзүлөрү билишпейт да. Артында үйүнө барганда кандай барышат, аны Кудай билет аны. Мынакей. Урматтуу кыздар, урматтуу жаштар, ушул жигит аябай мындай сунуштуу, омоктуу ойду айтты да. Анан силер кошуласыңарбы? Мен сага таптакыр кошула албайм. Эмне үчүн кыздар сен бүт баарын эле жамандап салдың? Эми кээ бир кыздар бар, кээ бир кыздар жакшы кыздар деле бар. Мен сенин оюңа таптакыр түшүнбөйм, сен бүт баарыбызды эле жамандап салдың. Жакшы кыздар бар, мисалы үчүн дискотекага барбаган, эч жака барбаган, үйүндө отуруп эле. Жок, сен ошо дискотекага баргандарды айттың. Дискотекага барып деле жакшы болуп үйүнө кеткендер деле бар. Сен дискотекага барып көрдүң беле? Дискотекага мен барып көргөн эмесмин. Жаштар сүйлөсүн. Кыздар. Бул сен кечке эле өзүм деп өзүңдү туралай береткенсиң да, сен мындай сүйүп жатканыңда айлана чөрөдөгү адамдарга дагы карап, анан ошого карап жооп беришиң керек да. Кечке эле өзүң кыла берсең болбойт да мындай. Бар кыздар жакшы жүргөн, намаз окуйт, жакшы жүрөт, жакшы жолдо жүргөн. Дискотекага барган кыздар деле жакшы кыздар бар да, туура? Ооба. Жакшы кыздар бар. Эмне биз бул дүйнөгө кул болуш үчүн жаралдык беле? Жок, биздин деле жашоого мындай, биз деле жашашыбыз керек да, өзүбүздүн укугубуз бар да. Кандай укугуңар бар? Мындай дискотекага барып, кичине ягуар ичип, жыргап. Жок. Бул айтып атпайм. Бул кечке кыздарды аябай жамандап атат да. Негизи андай эмес, кээ бирки кыздар бар, аябай түз жолдо жүрөт, жакшы намаз окуп, ата-энесин сыйлашат да. Неге обязательно көңүл ачуу эмес да, эмне кыздар эле барат бекен дискотекага, балдар деле барып атпайбы? Сен сүйлөгөн сөзүңө биринчи жооп бер да, чынбы? Жок, сен деген жооп берип атасың, сен деген мисалы үчүн жалаң кыздарды күнөөлүү деп атасың да, кыздарды күнөөлүү деп аткандан кийин сен деген балдардын бир да күнөөсү жок деп атасың эмне? Сен биринчи сен өзүңдүн ашып каларыңды эме көрүп туруп, анан бирөө үчүн айт да, чынбы? Жаштар сүйлөсүн. Мисалы сен жашынака ак калпакчан кийген жигит экенсиң, мен сага да такыр кошула албайм. Анткени сен айтып атасың, кыздар дискотекага барып, башы жаман жолго түшөт деп. Андай дискотекадан башка да көңүл ачуу жайларын ачып бергиле, ошол жерге барып кыздар эс алалы. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, азыр. Сага эмне бул жаратылышта бир эле дискотека калды беле эмне? Шеке гана барып көңүл ачасың, бийлеп. Демек сен Атың ким? Мурат. Мурат айтып атат, ушул дискотекага барбаган, эч кимдин колун кармабаган ушул кыздарды алам дейт да. Бары андай кыз, ата-энеси кичинекейинен тарбиялаган бар, балам, сен кийин чоңойгондо барар жериң күйөө, мындай болуп жүр дегендер бар. Намаз оку, намазда исламда айтат, бирөөнү эметпе, бирөөнү булгаба, тиги бу деп айтылат ошондой сөздөрчү. Кошуласыңарбы? Кошулгандар барбы? Кошулбагандар? Мен айтам, ол дискотекада бир эле кыздар эмес, балдар да бар. Сен эмне үчүн только кыздарды эле айтасың? Дискотекага баргандачы, кыздар жок болсо балдар бийлей берет, мисалы үчүн. Өздөрү менен өздөрү бийлебейби? Балдар бийлей береби эмне? Биринчи кыздар түртөт, биринчи кыздар түртөт, туурабы? Мурат, ушул дискотекага жиберген, ушул жаштар өздөрү күнөөлүүбү, же ата-энелер күнөөлүүбү? Биринчиден мен ата-энени күнөөлөйм, ата-энеси тыйыш керек, балам андай жолго барба депчи. Азыркы жаштар да күнөөлүү, кидайт этчет, ата-энелеринчи алдашат. Дискотекага барам деп 90% айтпайт, мен 100% айтасыңарбы? Жаштар, Жок, ата-энем жиберет мени, барып кел деп, ошон үчүн жиберем мен. Барам то есть. Демек, ошон үчүн ата-энең жиберсе, барасың, уруксат алып, Жаштар сүйлөсүн, дагы кыздар. Дискотека эмне коркунучтуу? Мейл дискотека барбаган кыз болсун. Кеетеси келишкен болсо сен аласыңбы ошону? Жаштар сүйлөсүн. Түшүнүктүүбү?
Неме дейт? Дискотекага барбаган кыз болсун, кебетеси келишкен кыз болсо аласың дейт. Эми кебетесине да карайсың, биринчи ички мамилеси болуш керек. Сен кебетесин эметпей эле кой. Биринчи өзүң мамилеңди түзөшүң керек. Кебетени Кудай таалам берген кебете алгыс да бирөөгө буйруйт ал дагы. Бирөө да ойлойт аны. Рахмат. Мен оюмча сен мага мындай ой калтырдың да, сен айтып атпайсың, кыздардын баары дискотека барып бузулган депчи. Демек мен ойлойм, сенин туугандарыңдагы эжең барбы сен? Эжең да кандай ошондой деп ойлойм да. Демек ана туугандарың, кыздарың да ошондой ойлойсуң сенчи? Рахмат, кыздардан, сүйлөгөндөр көрөлү. Келе кой. Биз бул жашоого келгенден кийин биз баарын эме билип көрүшөбүз, баарын даамдап көрүшүбүз керек. Анткени Сен даамдап көрдүң беле? дискотекада барабыз, аяка да Ата-энең өзү жибереби же ата-энеңди алдап барасыңбы? Жок, ата-энемден уруксат сурайм. Эгер макул десе барам. Канча саатка жиберет? Эми 1-2 сааттай мындай болот да, мынчага чейин келип калам дейм, ошолду 11ге чейин, 10го чейин депчи. Андан кийин ата-энем мен аны билгенден кийин, баргандан кийин ошол теге аякты билип, мош жаман жактарында, жакшы жактарында өзүң барып билип көрөсүң да, барып көрүш керек негизи. Мен мына суроом бар да, чоң кызга сен мына жашоого келгенден кийин баарын көрүш керек дедиң туурабы? Азыр бул дүйнөдө аябай көп кызык нерсе бар да. Арак бар, тамеки бар, наркотик бар, дагы толтура нерселер бар да, ошонун баарын көрүш керек. Баарын көрүш керек. Мына чоң кызга суроо. Сиз дайыма эле негативный жактарды карай бересиздер. Эми дискотекага баруу дегенде ата-энең ишенип жиберип аткандан кийин, значит, ичпейсиң да чынбы? Сен элестеткиле, сиз ата-энеңиздин алдына ичип алып чыгат белеңиз. Сен ата-энең сен ойлоп атат, сен классташтарыңар бар экен деп. Классташтарым менен барам деп мен ачыгын эле айтып кетем, мисалы үчүн мен бир жакка бара турган болсом. Сен мисалы үчүн айттың, ата-энемен 2 саатка уруксат сурайм. 2 саатта эмне болуп кеткенин Кудай билет. Сен ата-энең көрбөйт. Мисалы үчүн дискотекада ар кандай адам бар. Ар бир адамдын пейили ар кандай. Азыркы замандачы пейил ар кандай деп айтылат. Пейилиң бирөөнүкү бузук ой кетет, бирөөнүкү жакшы ой кетет. Бирөө жакшы түшүнөт, бирөө жаман түшүнөт деген ой бар да. Мурат мындай деп атат. Урматтуу жаштар, Мурат мындай деп айтып атат да. Силер ошол дискотека барганда ата-энеңер жиберди, 2 сааттын ичинде балдардын ою ар кандай болушу мүмкүн деген ойда